Biz берилген убакытта өзүбүздүн алда койгон максаттарыбызга жеттик. Дагы аткарылбай калган, пландап башталып калган иштерибизди жете албай калдык. Мен жаңы келген мэрге өзүмдүн оюму, сунушуму айттым. Ушуну аягына чыгарып бериңиз деп сурадым. Кызматта күн түн дегенди билбедик. Үй бүлөдөн алыс болдук дегендей отпускка деле чыкпай, шаар үчүн, шаардыктар үчүн ушундай ниет болгон. Таза, ак, так, канча убакыт берилсе, ошончо убакыт иштеп берем деген. Ошол иштедим. Мен ыраазымын ушундай мыкты аппарат менен, мыкты жетекчилер менен иштешкениме. Кудай буйруса эс алам. Үй бүлө менен болом дегендей эс алыш керек. Ден соолукта карабасак болбойт эми. Канча жыл эми өзү отпускка чыкпадыңыз? Мен ушул кызматка келгенден бери штаб чыга элекмин. Ушул кызматка келгенден бери чыкпадым, ачыгын айтайын. Отпускны алат элек, бирок дайым ушул шаардын жашоо тиричилиги менен эле иштеп аттык да. Бул кызматка келип иштегениме мен сыймыктанам. Себеби баягы депутат болуп, ой тилектерин ишке ашыра албай жүргөн бүт иштерде келип мүмкүнчүлүк болот экен. Оюңу, анан бөлүнгөн акча каражатын туура так аткарууда бир кызмат кылып, ошол тилектерге жеткенге дагы чоң мүмкүнчүлүк болду да. Бул мамлекеттик кызмат деген ушундай экен. Өзүнүн күнү келгенде тапшырып берет экенсиң дегендейчи. Бирок эң негизгиси ушу башталып калган ишти аягына чыгарса экен деген гана үмүтүм турат да. Манас шаар үчүн жасай элек жумуштарыңыз калды беле? Калды. Кайсы жумуштар бар эле быйылкы планда? Манас шаарында башталып калган жумуштар эми өзүңөр билесиңер, көрүп атасыздар. Анан ТЭЦти курайлы деген. Уже биз өткөндө Кытайга барып келип, алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ТЭЦтен электр энергиясын дагы, жылуу суусун дагы чыгара турган, газды чыгара турган бир чоң ишкерлер менен сүйлөшүп келдик элек да. Ушул нерсе калып кетти да мендечи. Анан канаттын дарыгы боюнча дагы биздин проектибиз бар эле, Франция менен сүйлөшүп атканбыз. Алар дагы куруп бергенге даяр болуп калган. Анын дагы иши калып кетти. Биз ал боюнча өтө көп мээнет кылдык элек да. Анан стадион курайлы деген немебиз бар эле, үмүтүбүз. Ал мамлекеттик деңгээлде өчү, бирок шаардын ушу эки проектибиз ишке ашпай калды. Анан инвесторлорду дагы чакырып бүгүнкү күндө жерлерди бөлүп бергенбиз. Кудай буйруса, булар дагы толук кандуу ишин улантып кетет деп мэрге дагы айтып атабыз. Ушуларды колдоп эметсеңер, иш орнуктар дагы чоң ишканалар дагы ачылып калат депчи, производстволорчу. Трансформациялар турат. Эми бу жерде өзүңөр билесиңер да. Манас шаарында иш көп, түгөнбөйт экен. Мага чейин адамда түгөтө алган эмес, мен деле түгөтө албай койдум. Менден кийинки келген жетекчи дагы чоң алгылыктуу иштерди аткарат деген ойдомун да. Эң негизгиси ак, так, эл үчүн, жер үчүн иштеп берсе, болду, элдин жүрөгүндө калат деген ойдомун. Бюджеттин көлөмү мурда кийин. Мен келгенде бюджеттин көлөмү 496 миллион болчу. Бүгүнкү күндө 5 жылдын ичинде 1,5 миллиард 587 миллионго чыгардык. 1,5 миллиарддан ашык. Мунун баардыгы Кудай буйруса шаардын өсүп өнүгүшүнө эле жумшала турган акчалар. Кудай буйруса жакшы болот баардыгы.